Салам достор. Биздин бүгүнкү темабыз байыркы Индия. Дүйнө тарых сабагы 10-класс. Достор, анда теманы угууга даярсыңарбы? Анда эмесе кеттик. Байыркы Индия тууралуу. Байыркы Индия жаратылыш шарттары, калкы жана анын негизги кесиби. Индиянын аталышы бул өлкөнүн түндүк батыш тарабындагы Ири Инди дарыясынын атынан келип чыккан. Индия Азиянын түштүгүндөгү эң чоң өлкө. Ал Индостан жарым аралынын жана материктин ага туташкан бир бөлүгүн ээлеп турат. Индиянын түндүгүндөгү чокуларын ак мөңгү баскан дүйнөдөгү эң бийик Гималай тоо системасы. Аны башка өлкөлөрдөн бөлүп турса, чыгышындагы анча бийик эмес, бирок өтүүгө кыйын тоолор Инди-Кытай жарым аралындагы өлкөлөрдөн бөлүп турат. Байыркы убакта Индия аркылуу башка өлкөлөргө өткөн жол анын түндүк батышында гана болгон. Географиялык жактан Индия даана байкалган эки бөлүккө бөлүнөт. Түштүгү жарым аралдык жана түндүк тарабы материктик. Экөөнүн ортосунан бөлүп турган чекте чытырман токойлор менен капталган тоо кыркалары жатат. Достор, биздин заманга чейин 1000 жылдыктын башында индиялыктар темир өндүрүүнү жана иштетүүнү үйрөнүшкөн. Темир, балта жана күрөк алган адамдардын алдында чытырман токойлор туруштук бере алган эмес. Достор, бүгүнкү сабак силерге жактыбы? Бүгүнкү тема мага аябай жакты. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Даярдаган мен Аскарова Айзат.